Бензин менен дизелдин баасы эмне үчүн көтөрүлүп, кайра төмөндөп турат? Баалар дүйнөлүк биржадагы котировка менен түздөн-түз байланыштуу. Россиянын базарындагы бааны белгилөөдө трейдерлер негизинен ушул котировкага карашат. Бул жерде экспорттук альтернатива түшүнүгү бар. Нефть компаниялары котировканы байкап туруп, дүйнөлүк баа жогорулаганда экспортко чоң көлөм чыгарылат. Кыргызстандагы бензин менен дизель отунуна болгон баа импорттон көз каранды болгон башка мамлекеттерге салыштырганда чындыгында арзаныраак. Мындан тышкары, жай мезгилинде күйүүчү майлоочу материалдарга болгон бааны сезондук жогорулашы байкалат. Анткени көптөгөн мунай иштетүүчү ишканалар жайында ремонтко жабылат. Ушуга байланыштуу сатуу чектелип, баалар көтөрүлөт. КМШ өлкөлөрүндөгү бааларды карап көрсөк, төмөндө нефть алынган өлкөлөрдөгү баалар. Кыргызстандын рыногунда керектелген көлөм өзгөргөн жок. Тажикстандын базарын мисалга алып көрсөк, бул өлкөдө дагы Кыргызстан сыяктуу эле зарыл болгон күйүүчү майлоочу майды толугу менен чет өлкөдөн ташып кирет. Бирок баа 30%га жогору. 5-6 жылдан бери Кыргызстандын рыногунда керектелген көлөм өзгөргөн жок. Бул көлөм жылына 1 миллион 200 тоннадай. Анын ичинен 60% бензин, 40% дизель отуну. Күйүүчү майлоочу май толугу менен Россиядан экспорттолгондуктан Кыргызстан менен Орусиянын өкмөттөрү жыл сайын индикативдик баланс үчүн кол коюшат. Бул Россия тараптан экспорттук алым эсептелбеген күйүүчү майлоочу майдын көлөмү. Күйүүчү майлоочу май рыногу мамлекет тарабынан түз жөнгө салынбайт. Нефтетрейдерлер баа саясатын өз алдынча жүргүзүп келишет. Ал эми антимонополия кызматы экономикалык статистикалык байкоо, рынокту изилдөө, мониторинг иштерин жүргүзөт. Сабаттуу пландоонун аркасында нефть продуктыларынын баасындагы дүйнөлүк өзгөрүүлөр Кыргызстанда активдүү жайгарылып турат. Андыктан керектөөчүлөргө баадагы айырма дароо сезиле бербейт. Баанын жогорулашы же төмөндөшү нефть базарларындагы күйүүчү майлоочу майдын корун эсепке алуу менен акырында өзгөрөт. Монополия каршы жөнгө салуу кызматы моюндагандай, чектөөлөргө байланыштуу Орусиянын рыногунда акыркы айлардагы абал Кыргызстандын рыногунда олуттуу таасирин тийгизүүдө. Россия ички рынокту толтуруу аракетин көргөндүктөн нефтини кайра иштеп чыгаруучу заводдор экспорттун баасын жогорулатып жатат. Заводдогу пландуу жана пландуу эмес оңдоо иштери дагы Кыргызстанга экспорттолгон көлөмдүн азайышына таасир этет. Мындан башка Кыргызстандын ичиндеги салыктар дагы таасир берет. Импорттого кошумча нарк салыгы 12% болсо, сатуудан алынган салык 1%. Бензин толундагы акциз тоннасына 5000 сомдон айланса, дизель отундун тоннасына 400 сом болот. Ал эми 2023 жылдын июль айынан тарта суюлтулган мунай газына болгон акциз дароо жогорулап, тоннасына 3000 сомдон эсептелип калды.